Ош шаары көп этностун башы бириктирген шаарлардын бир катары белгилүү. Анда 80ден ашуун ар улуттун өкүлдөрү жашайт. Бирок Ош шаарында бир нече жылдан бери жашоо кечирип келген этникалык кыргыздардын көпчүлүгү ушул күнгө чейин кыргыз жарандыгын жана кайрылма макамын ала албай келгендиктен социалдык маселелери курч бойдон турат. Анткени алардын басымдуу бөлүгү жарандыгы же катоосу жок болгондуктан жумушка орношууда чоң түшүктү жаратып келет. Ош шаарында жашаган Тажикстандан келген кайрылман жарандар менен иштеп атабыз. Бул жерде көпчүлүгүндө аялдар, ал аялдарды мисалы жарандыгы жок, кайрылман статусун көп жылдардан бери ала албай жүргөн аялдар бар экен. Ошол жарандыктары жок, документтери жок болгондуктан бул жерде иш менен камсыз болуу маселеси дагы өтө жогорку деңгээлде турат. Көпчүлүк жарандарыбыз, кайрылмандарыбыз жумушсуз. Бирок ошол эле учурда этникалык кыргыздардын коомго аралашуу долбоорлорунун координатору Гүлбарчын Абытованын айтымында азыркы тапта Тажикстандын Мургабынан көчүп келген этникалык кыргыздарды, анын ичинен аялдарды ишке орноштуруу боюнча иш аракеттер кызуу жүрүп, ага ылайык натыйжада 10 кыз келинди жумуш менен камсыз кылууга жетишкендиктерин айтты. Ушул долбоордун алкагында биз ассамблеянын алдында пилоттук гана деңгээлде жасап, 2 швейный машинкасын алганбыз, тигүү машинкасын алып, ошол 10 аялды ошол жерде тигүү усулдарын үйрөтүп окутуп жатабыз. Бул жерде жаш кура боюнча мектеп окуучулары бар болгон болсо, улуу муундагылары 50-55 жаштагы эжелер. Алар дагы өздөрү ошол тигүү усулдарын үйрөнүшүп, келечекте мындан кийин бул жердеги бизден алган усулдарын башка Ош шаарындагы аябай тигүү цехтерибиз көп. Ал жерге барганда дагы опытный деп коебуз, мындай чеберчилиги бар жарандарды ишке алышат экен. Ошондуктан бул жерден биз даярдап чыгарсак, ал жерге барып иштешип, бүгүнкү күндө мына Кыргызстандан чыгарылган жеңил кол өнөр жайынан чыгарылган товарлар Россияда экспорттолуп аябай жакшы бир жетишкендиктерге жетишип жатат. Биздин максатыбыз ошол кайрылман аялдарды ошол деңгээлге чыгаруу. Этникалык кыргыздардын учурда эң негизги көйгөйү катары расмий документ алып, туруктуу каттоого түшүү менен жер тилкелерине ээ болуу. Бул боюнча тигүү усулун үйрөнүү үчүн Тажикстандын Мургаб айылынан көчүп келген Гүлбарайым сөз кезегинде азыркы тапка чейин кыргыз жарандыгын ала электигин жана жаратылуу киреше таппай же түзүүгөрөөк айлыктуу жумушка орношо албай, өз үйү жок 4 баласы менен батирлеп жашаганына 8 жылдын жүзү болгонун айтып, өкмөткө кайрылды. Үйрөндүк, жакшы, только эми машина жетишпей атат. Ошого машинадан кичине кайрылып койсоңуздар, ана мына кыздар, жаштар көбүнчөсү. Ошолордун келечеги керек бизге. Ошол үчүн кичине өкмөт жагынан жардам керек. Ошол паспорт жагынан жардам керек. Белгилей кетсек, өлкөдөгү укук коргоочулардын, юристтердин пикиринде тийиштүү мыйзамга ылайык этникалык кыргыздарга сөзсүз түрдө кайрылма макамын берүү зарыл. Ал эми бул үчүн этникалык кыргыздар Кыргызстанга көчүп келген учурда атайын органдарга өтүнүш менен кайрылып, кайрылма макамына ээ болушуп, жана анын алкагында балдарын окутуу сыяктуу бир топ социалдык жеңилдиктер менен камсыз болууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок белгилеп өткөндө этникалык кыргыздар Кыргызстанга көчүп келгенде бир нече жыл болсо дагы азыркы күнгө чейин кыргыз жарандыгын ала албай, мамлекеттин колдоосуна муктаж болуп келет.